Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu vesselam ala nebina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 13. hadisке kelip токтогонбуз. Бул хадисте Анаби Хамзата Анас ибн Малик хадимин Наби саллаллаху алейхи вассалам ани Наби кале ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи деген Бухари Муслимде келген хадисте Анас ибн Маликтен риваят кылат. Бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кызматчысы болгон, 10 жыл кызмат кылган. Ошол сахаба кабарлайт: силердин иманыңар толук болбойт качанга чейин өзүңөргө каалаган, мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты башка бир тууганына кааламайынча деген хадис. Бул Бухариде, Муслимде келген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Мадинага хижра кылып көчүп келгенде ушул риваят кылып аткан Анас ибн Малик, мындай айтканда атасынын аты Малик. Бул атасы капыр болуп өлгөн. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды жаман көргөн. Мадинага келгенде ал качып кеткен. Качып Шам жака, азыркы ошо Сирия тарапка качып, ошол жактан жан берген. Ал эми баласы, атасы жок калат Мадинада. Анан апасы ошо баласын иманда, жакшылыкта, тарбияда өссүн деп пайгамбар алейхиссалату вассаламга энеси алып келген. Ушул сага кызматчы болсун, колуңда болсун, эмнеге бир кызматыңа жарасын деп. Бизде айтканда эти биздики, сеники, сөөгү биздики дегендей кылып берген, тарбиялап. Кичинекей кезинде. Анан ошолдон баштап пайгамбар алейхиссалату вассалам өз карамагына алып, бул Анас сахабаны тарбиялап 10 жыл пайгамбар алейхиссалату вассаламдын алдында кызмат кылган. Пайгамбар алейхиссалату вассалам буга белгилүү дуасы бар, билесиздер, Бухариде келген. Аллахумма акфир малаху ва валадаху ва барик лаху фима атайтаху деп. О Аллахым, ушул Анас сахабанын малын көбөйткөн, балдарын көбөйткөн жана береке берген, буга бергенинден береке берген деп. Чындыгында эле ушу Анас сахабаларынын балдары көп болгон, өмүрү узак болгон, эң узак жашаган сахабалардан болду. Жана байлыгында берекелүү болгон. Дагы бир белгилүү сөзү бар, бул Анас сахабанын пайгамбар алейхиссалату вассаламдын алдында 10 жыл кызмат кылдым, эмнеге муну мындай кылбадың, эмнеге муну тигиндей кылбадың деп эч убакта мени жемелеген эмес дейт. Бала болгондон ката болот. Мына ошо катасынын үстүнөн жемелеп мага бир да жолу айткан эмес деп пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кулк мүнөзүн айткан. Анас ибн Малик ушундай улуу даражага, ушундай чоң илимге пайгамбар алейхиссалату вассаламдын шарапатында алдында 10 жыл кызмат кылып, ошондой өткөн кыскача. Ал эми хадиске келсек, хадисте ла ю'мину ахадукум деп атат. Имандуу болбойт качанга чейин өзүңө каалаган жакшылыкты бир тууганыңа кааламайынча дегенде, имандуу болбойт деген сөз иманың толук болбойт деген сөз. Иманың толук болбойт, иманыңда кемчилик бар деген сөз. Бул деген иманың жок болот, капыр болосуң, динден чыгып кетесиң. Эгерде сен эгоист болсоң, же өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөө каалабадыңбы, сразу имандан ыргыйсың, же капыр болосуң, же мусулманчылыктан ырып кетесиң деген сөз эмес туугандар. Ушуну жакшы түшүнөлү. Себеби ушундай имандуу болбойсуң деген хадистерди окуганда жана хавариштер адам капыр болот дегендей түшүнүк берип салышат. Бул алымдар иманың толук болбойт деген. Иманды четке кагып тыйганы бул имандын өзүнүн негизин эмес да. Кайсыл иманды айтат? Толук болбойт дегени. Иманың алсыз болот, иманыңда кемчилик болот, иманың толук болбойт деген нерсе. Мындай айтканда бул милдеттүү түрдө сага важип эле өзүңдөгү жакшылыкты башка бир тууган мусулманга каалоо бул важип нерсе. Эгер дага жамандык кылсаң, ал арам нерсе. Кек сактоо, көрө албастык, ич тарлык, ар кандай жаман ойдорду арам болгондой эле ага жакшылык каалоо сага милдет деп атат. Ага жакшылык каалоо милдет, көрө албастык, ич тарлык кылуу арам. Мына ушул нерсе. Канчалык жүрөктө оору болгон сайын адамдын иманы алсырагандай, канчалык жакшылык каалап жүрөгүндө кек сактоо жок, жакшылык каалоо болгон болсо иманы көтөрүлө берет, иманы толуктала берет. Чоң күнөөгө түшүүдө бул дүйнөдө алымдар дейт, адам абалы чоң күнөөгө түшкөн абал болуп саналат. Фасик деп. Ал эми акыретте Аллах Тааланын каалоосунда, кааласа Алла Таалам кечирет, бешкирисип кааласа Алла Таалам азаптайт дегендей. Мындай айтканда өзүнө каалаган жакшылыкты бир тууганына каалабаса, иманы толук болбойт. Бул белгилүү болду. Анан бир тууганына дегенде бул жерде
киндиктеш, өзүңдөн бир ата энеден төрөлгөн бир тууганбы же жалпыбы дегенде алымдар жалпы дейт. Бардык ыймандаш бир туугандар, Аллахка пайгамбар алейхиссалам ишенген, чакырган момун мусулмандардын бардыгы кирет. Аллах Таалам Хужурат сүрөсүнүн 10-аятында айткандай: «Иннамал муъминуна ихва», чындыгында момундар бир туугандар. «Фаяджибу ли ахихил муслим минал хайр ма юхиббу ли нафсихи». Ошондуктан мусулман адам өзүнө калган жакшылыкты башка бир тууганына да каалаш керек. Себеби мусулмандар бир денедей. Ушул нерсени мусулман адам сезе алса, алардын күйүүтүнө күйө алса, кайгысына кайгыра алса, жакшылыгына кубана алса, жакшылыкты бөлүшө алса, жүрөгүндө кек сактабаса, бири-бирине аза зыян жеткирбесе, мына чыныгы ыймандуулук, мына ушул бир денеликти. Эгер адам сезе албаса, жакшылыгына сүйүнө албаса, кыйынчылыгына бөлүшө албаса же дуа кыла албаса, анда Аллах сактасын, ыйманыңызды карап көрүңүз. Анда ыйманда эмне? Ыйманда кемчилик бар деген сөз. Ыйман толук эмес. Жүрөктө кирдилик бар, кек сактоо, көрө албастык, ичи тарлык, ушулардан адам арылбаса, ыйман кирдеп жүрө берет. Ыйман кирдегенден жүрөк алсырайт, ыйман алсырайт. Анан адамга баары бир болуп калат. Только пайданын үстүндө жүрүп калат. Сага пайда барбы? Бир дүйнөлүк, ошо адамга шыпаңдап адам жакындайт. Пайдаң токтоду, болду, ал адамды унутат да. Ал эми мусулман, ыйманы бекем адам дайыма жакшылыктын үстүндө жүрөт. Бири-бирине пайда бергени да бардыгы ушул ыймандын негизинде, Аллах Тааламдын ыраазылыгынын негизинде. Бул ыйманга чакырылган негиз. Менин ыйманым толук болбойт бир мусулманга өзүмө калаган жакшылыкты башка бирөөгө каалабасам деген нерсени көздүн карегиндей сактап эстеп жүрөт. Шейх Солих Фаузан хафизахуллах сөзүн улап айтат: өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааламайынча ыймандуу болбойт дегенде, ушунун карама каршысында эле сага милдет болот. Муну кылсаң сага арам болот. Кандай деген? Өзүң эмнени жаман көрсөң, эмнени өзүң ыңгайсыз көрсөң, так ошондо башка бирөөгө ошондой көрөсүң. Өзүңө зыян деп көрсөң, өзүңө бале деп көрсөң, жамандык деп көрсөң, башкага да ал нерсе жамандык экенин билгин. Өзүңө колдонбогондон ал нерсени башка бирөөгө да колдонбо. Башка бирөөгө зыян бербе, кыянаттык кылба, алдаба. Себеби бул нерсе сага жакпайт. Мына ушинтип көрүш керек. Ошон үчүн туугандар пайда. Көптөр сурай берет, адеп акылак. Мамиледе кандай кылсам кандай болот, мындай кылсам эмне болот, тигиндей кылсам эмне болот дейт. Бир эреже бар. Ошо менен көп нерсени түшүнбөсөң деле өзүңө салсаң, адамдар менен мамиле кылышты адам билип калат да. Мисалы, адам өзүнө эле салып көрсүн да. Сен бирөөгө кылып аткан мамилени так ошондой сага кылганды каалайсыңбы дегенде. Ошону эле унутпасаңыз, болду, мамиледе адеп акылак өзүңүзгө түшөт. Дайыма бирөөнүн ордуна коюп көрүңүз. Мен мамиле кылып атканда ата энеңиз менен болобу, бир тууган менен болобу, балдарыңыз менен болобу, достор менен болобу, туугандар менен болобу, ошол адамды сиз кылып аткан мамилени анын ордуна коюп көрүңүз да. Сага ошондой кылганда кандай каалайт элең? Каалайт белең ошондой мамилени? Мына ошондой эле билинип калат. Каалабайсың, анда сен да ошону бирөөгө кылба деген сөз. Мына бул хадистагы пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кыска нуска айтып, бирок көп жакшылыкты камтый турган сыпаты бар да, белгилүү пайгамбар алейхиссалату вассаламдын. Бул дагы ушул хадис ошого далилат. Адамдын жүрөгүндө ыйман бар болсо, ыйманы толук болсо, алхамдулилlah, анда ушундай сыпат менен сыпатталыш керек. Эгер ушундай сыпат менен адам сыпатталбаса, анда ыйманын караш керек. Ыйманда эмне кемчилик бар? Балким жүрөктө оору бар, жана көрө албастык, ичи тарлык, кек сактап, ошондой балелерден тоо кылбастан ушинтип калып калат. Ошон үчүн жана арыздашкан адамдар, бири-бирин кечире албаган адамдар, карасаңыздар, жан дүйнөлөр кысылып, кыйналып, жүдөп өтүшөт да. Жүрөгүндө кеги бар, көрө албас адамдар, өзүн да жүдөтөт, башканы да жүдөтөт, Алла сактасын. Ал эми жүрөгү кең пейил деп коет го, көөдөнү таза экен деп, көкүрөгенен экен деген бар, ошол жүрөк таза, жүрөгүндө кеги жок, өчү жок, башка бирөөлөргө ичинде бир жаман нерселер жок, тарыныч, кызганыч, көрө албастык деген ушундай жаман сыпаттар жок.
Бул убакта адамдын жүрөгү бошойт. Жүрөгү бошогондон кийин алхамдулилlah иман өсөт. Жакшылык умтулат. Башка бир туугандарына да жакшылыкты ыраа көрөт. Ал эми ушундай жакшылык эгоист болуп кетсе, жакшылыкты башка бирөө көрө албай тургандай, менде гана болсун, башкада болбосун дей турган Алла сактасын, иманы кемип, алсырап кете берет. Ошон үчүн бул жерде пайгамбар алейхиссалату вассалам мусулмандарды бири-бирине жакын болуштукту, кайрымдуу болуштукка, жакшылыктарды бөлүшүүдө мейли материалдык болсун, мейли маанавий болсун дейт. Маанавий деген менен эмне деген сөз болсо, бул бири-бирине жакшылыкты үйрөтүү, бири-биринде жамандыкты көрсө тыюу, жакшылыкты көргөзүп коюу, бири-бирине жакшылык каалоо, үйрөтүү. Көпчүлүк адамдар унутуп калат ушул нерсени. Жакшылык каалоо десе эле акча берсең эле жакшылык деп туруп алат да. Мындан да чоң жакшылык бар да. Мындан чоң жакшылык эмне? Мындан чоң жакшылык ошо бир тууганыңдын катасында жүрсө, ошо катасын кайтаруу, адашууда жүрсө адашын көргөзүп берүү, ошондой баткактан чыгаруу. Канча бир туугандар бирөө алкаш, Алла сактасын, аракка берилип кеткен, же болбосо хидаят динден алыс, жакын бир туугандары, эч нерсенин кабары жок, жакшылыкка чакырбаса адамга, айтпаса, бул акчадан да, байлыктан да өйдө турган нерсе. Ооба, колуңдан келсең акчалай жардам бер, материалдык жардам бер. Бул жакшы нерсе, бирок айта турган нерсе, мындан да чоң нерсе адамды жакшылык жолго түшүшүнө себепкер болуу, жамандык жолдон арылышына себепкер болуу, бир тууганыңдын намаз окушуна себепкер болуп калуу, жаман адаттарда жүрсө ошодон таштоого себепкер болуп калышың. Кантип себепкер болосуң эгерде аны айтпасаң, чакырбасаң, жакшылыкка чакырбасаң, жамандыгынан тыйбасаң? Ушул дагы эң чоң бир тууганыңа жакшылык каалоо. Ошон үчүн кээ бирлер чаташат, түшүнбөйт. Алла таалам жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууну бизге парз кылган. Мына ошонун биринде өзүбүзгө каалаган жакшылык деп болду. Намаздагы рахат, зикирдеги рахат, жакшылыкта жүрүүнүн рахатын биз башкаларга да ыраа көрөбүз. Алар да ушундай хидаятка түшсө экен, Аллахтын каарына калып калбаса экен, могу бактысыз жолдон арылса экен, намазга түшсө экен деген ар бирөөбүздүн жүрөгүбүздө жакшылык болгон үчүн ушинтип жакшылыкка чакырабыз. Күнөөнүн акыбетин, күнөөнүн кандай коркунуч экенин билебиз. Ошон үчүн жакындарыбыздан бир күнөөдө бир бузукулук туура эмес иште жүрсө, биз баягы акыл үйрөткөндүктөн эмес, же кыйын сынгандыктан эмес, ошол нерсени эскертип коеюн, өзүмө каалаган жакшылыкты буга да жеткирейин деген нерседи айтат. Антпесе билген нерсебизди катып коюп, өзүбүздө эле жүрө турган болсок, жакыныбыз менен бөлүшпөсөк, мунун чоң коркунучу бар. Ал эми материалдык жардам дегени ошол акчалай берүү. Бирок бул хадис бун менен чектелбейт. Бул дагы талап, мүмкүнчүлүгүң болсо бөлүшөсүң, жардам беришесиң. Бирок мындан да чоң жардам, ал эми бир тууганыңан бир кемчиликти көрсөң, же күнөөнүн үстүндө жүргөнүн көрсөң, мисалы чоң күнөөлөр жүргөндөр, бирөө зекетин бербейт, бирөө орозосун кармабаган, бирөө болсо намазына али кечен түшпөгөн, оюнда жүрөт. Аллахка ишенип койсоң эле, жүрөгүң таза болсо болду, жүрө берем деп ушундай түшүнүк менен жүргөндөр бар. Ошол түшүнүк туура эмес экенин, жүрөгүң таза болсо намаз окуйт элең, Аллах тааламга кайрылат элең жеткириш керек да. Көп адамдар кээ нерсе чаташып жүрө берет. Баланча түгүнчө намаз окуйт, ага караганда мен мүнөзүм жакшы дейт да. Мүнөз башка нерсе, Аллах таалам буйруган нерсе, парз башка нерсе. Анан бир намазды адам таза болгондугунан окуйт. Намазды адам тазарыш үчүн окуйт. Кээ бирлер ушундай түшүнүп алат экен, намаз окуш үчүн таза болуш керек депчи мисалы. Ошонун баарын түшүндүрүшүңүз керек. Алыска барбай эле коңшу болоң, жакындар, туугандар, бир туугандар араңыздарда эле жүргөндөрдөн. Адам имандын даамын татып, жакшылыкта жүрүп калганда билет. Ушу намаз окуганга чейинки убакытта кандай караңгылыкта, кандай жамандыкта, тардыкта жүргөн экен. Мына ошондой жакшылыкта жүрүп, кантип башка бир туугандары ошондой алиге чейин хидаятта түшпөгөнү көрүп, унчукпай жүрө берет. Мына ошондуктан бир тууганың бир нерседе билбей жүргөн болсо, адашып жүргөн болсо, дининде болсун, ага баяндап, жол көргөзүп, кызматың менен, адеп акылың менен, жүрүм туруң менен ошо адамды тарт, чакыр, көргөз, түшүндүр деп атат шейх. Бул керек болсо, ага үй салып бергениң, машина алып бергениң, акчалай жардам бергениңен да өйдө турат. Бирок көп учурда адамдар ушуну унутуп калат да, мындан да чоң жакшылык бар экен. Ал эми ошондой жакшылыкта акчанын кененте болуп, бирок намаз жок, хидаят жок, Аллахтын каарында ошондой намаз жок өтүп кетсе эмне болот?
адам ачкадан өлбөйт, Аллах жазган рызкысын жеп кете берет. Бул салыштырып алганда айтканда да. Мына ушул нерсени биз жеткирип түшүндүрүш керек бир туугандарга. Анан бул хадистен дагы пайдалардан биринчиден билдик, бир тууганыбызга жакшылыкты каалоо бул ыймандын толуктугунан экен. Ушун карама каршылыгы эле, эгерде ичи тары көрө албастык болуп атса, билиңиз жүрөктө оору бар. Ыйманыңызда кемчилик бар деп билиңиз. Ибн Масуд айткандай, ыйман деген бул бир тууганыңа жакшылык каалоо, бул ыймандын толуктугунан деген. Ибн Аббас ыймандын толуктугу адеп ахлак, кулк мүнөздүн чырайлуулунда жана жакшылыкты каалашында деген. Мусулманга жакшылыкты каалоо бул ыймандын толуктугунан экен. Жана ошондой эле бул хадиске тиешелүү дагы пайдалардан көрө албастык, ичи тарлык бул ыйманга каршы келет. Бул жакшылыкка каршы келгендей эле ыйманды дагы алсыратат. Кимдин жүрөгүндө көрө албастык боло турган болсо, ыймандын толук орношу кыйын болот. Кимдин жүрөгүндө көрө албастык, ичи тарлык болгон болсо, динин бузат, дүйнөсүн бузат деген Хасан ал-Басринин сөзү. Амр ибн Астын сөзү, көрө албастык, ичи тарлыктан сак болгула. Ал ушундай сооптор жейт, кадимки отундарды күйгүзгөндөй эле дейт. Себеби көрө албастык эмнеге? Булга тиешеси бар. Көрө албастык ушу жакшылык каалоонун карама каршылыгы да. Кантип көрө албастыкты жое албасаң, адам жакшылыкты кааласын. Алла сактасын. Ошон үчүн дайыма көрө албастыкты жоюуда эстеп жүрүңүздөр. Алла Тааламдын жакшылыгы сизге жазган жакшылыкты алып тартып алып кое албайт. Ага жазганды сиз тартып алып кое албайсыз. Баарыбыздын рызкыбыз бөлүнгөн. Бирөөгө көп жазылган, бирөөгө орто жазылган, бирөөгө аз жазылган. Алла Таалам өз даанышмандыгы менен ушундай бөлүп берген. Ошон үчүн берет көрө албастык кылып бирөөдөгүнү жок кыла албайсыз. Бирөөнүкүнө жаман каалап, өзүңүздүн көбөйтүп, аныкын азайтып сала албайсыз. Жөн эле өзүңүздү оорутасыз. Өзүн кыйнайт. Анан да коркунучу көрө албастык дарылабаса, Алла Тааламдын өкүмүнө каршы чыгып, Алла сактасын, дүйнөсүн да талкалайт, акыретин да талкалайт деген ошол. Адам өзүн курутат акыры бар. Чыныгы мусулман адам дагы бул хадиске тиешелүү. Хидаятты, түз жолду башка бир тууган мусулмандарга каалайт, өзүнө каалагандай эле. Бул ыймандын толуктугунан. Фудайл ибн Аят айтат, мусулман, момун адам бир туугандарынын жакшы жолго түшүшүнө кубанат, сүйүнөт. Ал эми бузук адам болсо ачууланат деген. Ар бир хидаятта жүргөн адам билет, эң чоң жакшылык адамдын жашоосунда чоң жакшылык бул хидаят. Буга эч нерсе жетпейт. Ошон үчүн Фатиха сүрөсүндө күндө дуа кылат. Дина сиратал мустаким деп. Аллахым, сага гана сыйынам, сенден гана жардам сурайм. Бизди түз жолго салчы деп, хидаят жолуна салчы деп. Эгерде ушу хидаяттан да өткөн жакшы нерсе боло турган болсо, артык нерсе бар. Анда ордунда жазылмак ушу Фатихада күндө кайталап ушу хидаятты айт. Хидаят деген бул Аллах каалагандай жолунда жүрүү, исламда жүрүү, ыйманда жүрүү деген сөз. Дагы бул хадиске тиешелүү пайдалардан ан-насиха мин муктадал махабба. Эгерде мен бир тууганыма жакшылык каалайм дегениң чынчыл болсо сөзүң, анда сен андагы бир кемчиликти көрсөң эскертесиң. Адашууда жүрсө, катада жүрсө, ошону айтып баяндайсың. Жөн эле жакшы көрөм деп жакшылыкка чакырбасаң, жамандыгынан тыйбасаң бир туура эмес. Бул жакшылык каалоого толук кирбейт. Чыныгы сүйүү насихат кылуу дейт ошон үчүн. Насихат кылуу деген баяндап, түшүндүрүп, айтып туруу. Умар ибн Абдул-Азиз айтат, мен өзүмдү динимдин түз болушун, нафсимдин түзүлүшүн каалагандай эле бир туугандарымдын дагы ушул нерсенин түзүлүшүн каалайм деген. Мусулман адамдын абалы ушундай жүрүш керек. Дагы бул хадиске тиешелүү пайдалардан саламат содр минал гил вал хик шарт ли махаббатил хайр. Эгерде жүрөктө жакшылык болсун десе, могу нерседен тазаланыш керек. Жүрөктө гил деген бул мындай бир жек көрүү пайда болот. Ал жек көрүүңүз эмненин негизинде десең, бир өзүңдүн бир таарынычың менен сага бербей койгон, жакшы учурашпай койгон, чакырбай койгон, же кайсы бир дүйнөлүк маселеде талаш тартышып кеткен сен менен, кыскасы сенин напсиңе дал келбеген бир маселеде сен ошол адамды таарынып каласың да, ошо менен жүрөгүңө сактап, кек сактап жүрө бересиң. Ушуну чыгармайча
жакшылык жүрөктө жакшы көрүү пайда болбойт. Ошо гил вал хак деп коет. Кек сактоо менен жүрөктөгү жек көрүүнү чыгарыш керек. Жүрөк саламатта болуш керек. Жүрөк саламат жүрөк деген Абдулла ибн Амр ибн Ас айтат: "Иннахал кулуб салима аллати лейса фиха гишляхат." Саламат жүрөк деген бул жүрөктө кектин, бирөөгө болгон жана эмне деп коет, куйту, алдоо, ушинтип бир нерсени хитрость жол менен капканга түшүрөм же ушинтип алдап кетем деген ойдун болбоштугу. Мына ошондо жүрөк саламатта болот. Өзүмө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө каалаш үчүн көөдөн таза болуш керек, жүрөк таза болуш керек, көкүрөк таза болуш керек. Ал эми жүрөктө кек бар болгон болсо, анда кыйын, бирикпейт ал экөөнүн жакшылык каалоо менен. Бир эле учурда жакшылык каалап, бир эле учурда кек сактап, анан жек көрүп, анын баары жүрөк орнобойт. Жана ошондой эле зулумдук кылуу, гыйбат кылуу, артынан сүйлөө, ушактоо, бул дагы жүрөккө жакшылыкты орношуна тосуучу нерселер болот. Тилибиз менен ушак кылабыз, бирөө жамандайбыз, артынан сүйлөйбүз, Алла сактасын. Бул мындай учурда жүрөккө жакшылык орнобойт. Ошо тилди тазалаганда жүрөк тазаланат. Ошон үчүн Абдулла ибн Мас'уд айткан: "Момун адам лаанаттануучу болбойт, бирөөнү сөгүүчү болбойт, оозунан жаман сөз, ак ит кирип көк ит кире турган болбойт, жана заар сүйлөй турган болбойт" деген Алла. Мусулман адам Хасан аль-Басри айткандай, дайыма өзүнүн кемчилиги менен алектениш керек, башкалардын кемчилиги менен эмес. Жүрөктү оору кыла турган нерсе. Ар бир жүрөгүндө кеги бар, же өчү бар, ич тары бар, же бирөөгө жүрөгүндө бир оорусу бардык болгондуктан артынан сүйлөйт, гыйбат кылат. Керек болсо кээде жакындар отуруп алып, көптөн бери көрүшө элек, бири-бири менен учурашып саламдашат да, анан туугандарын жамандап баштайт, Алла сактасын. Көп убакыттан бери көрүшпөгөн эже-сиңдилер, көп убакыттан бери көрүшпөгөн агай-инилер отурса да, кандай жакшылык мажлисти арамга айландырат. Ошон үчүн сак болуш керек, туугандар. Тилибиз тазармайча жүрөк тазарбайт. Жүрөк тазармайча бирөөгө жакшылык каалоо деген нерсе жүрөктө орнобойт. Жакшылык каалоо дегенде бул жерде дүйнөдөгү акыретте камтылат. Ушуну эстейли.